Меккеге сапар велик менен 34-күн. 4 күнөн бери жылуу төшөктө жатпай өтө көп уктаптырмын. Кийимдеримди, нерселеримди сумкага эриттеп салып, отелдин жанындагы ашканага барып, эртемеңки тамакты ичип жолго чыктым. Жолдун оң тарабындагы Хидерж деген шаар жапжашыл токойлору таң калтырды. Иранда деле токойлорду көрөткөм деп ойлогон эмес болчумун. Андан соң ошол эле сапсары тоолор, эгин талаалар башталды. Бирлерден өтүп, намазканасы бар ашканага токтоп эс алып алдым. Түштөн кийин күн булуттарга жамынып, салкын шамал башталды. Такестан деген шаарга жеткенде автобандан чыгып, жөнөкөй трассага өтүп алдым. Тоолордун кичине болсо деле алыс болгондуктанбы, шамал анча билинбей калды. Шамалга сүйүнүп Такестандан бат эле чыгып кеттим. Шаардын ичиндеги трасса кичине тазараак экен. Шаардан алыстай баштаганда таштандылар өтө көбөйдү. Пластик бутылкаларды го терип кетишет экен. Ал эми пакеттер жана тазалык эч кимге кереги жок окшойт. Кичи шаарлар өтө көп болгондуктан дагы бирөөсүнө келип калдым. Ар бир шаарлардын кире беришине, чыгышына да алыстан көрүнгөн чоң желекти телбиретип койгону жакты. Андан ары 8 километр аралыкта Казвин деген чоң шаары бар болчу. Ал шаардан өтүп кетейин деген ой болчу. Казвинге жеткенде эле караңгы кирип калды. Шаардан чыга беришиндеги отельге барсам, асман башындагы бааны айтты. Жергиликтүү тургун Абул Файз менен таанышып, артымдан айдай бер. Биринчи сенин курсагыңда тойгузайын, анан отель маселесин чечебиз деп айтты. Даамдуу кебаптан жеп, жакын жердеги отельге жөнөдүк. Абул Файз менен жалаң переводчик менен сүйлөшүп жаттык. Отельге жетип, жакшы сөздөрүн айтып кетти. Көргөздөр үчүн чоң рахмат. Меккеге сапар велик менен 35-күн. Казвин шаарындагы конок үйүм шаардын четинде болгондуктан кичинекей эле бөлүгүн көрүп калдым. Конок үйдүн астындагы дүкөндөн суунун запасын толтуруп алдым. Шаардын кире беришинде караванга арналган эстелик бар экен. Кызыгып интернеттен карасам, көрсө Казвин шаары мурун Ирандын Жибек пахта боюнча борбору болуптур. Дагы болсо Казвин шаарынын айланасында завод, фабрикалар өтө көп экен. 15 километр өтүп Мухаммадио деген шаарга келдим. Ал жактан Абул Файз дагы тосуп алып, эртемеңки тамакты ичип жолго узатты. Андан ары жол тегиз болуп, Тегеран шаарын айланып өткөн Кадыр деген трассага келип калдым. Бир аз өткөндөн кийин трасса платный болгондуктан кичине затор экен. Мен жөн эле өтүп кеттим. Өткөн соң андан ары кафе жок болгондуктан дүкөн бар экен. Дүкөнгө кирип үшкү тамагымды да жеп алдым. Кадыр трассасынын боюнда эч кандай калк конуштар, ошол бир жолуккан дүкөндөн кийин бир да кафе, дүкөн жолуктурбадым. Эртеменки алган сууларым деле түгөнүп, эртеңки күнгө суусуз калдым. Айлана чөйрөдөгү тегиз талааларды башкача түстөгү тоолор бөлүп турат экен. Биринчи басып өткөн талаалар чөптөр менен болсо, экинчи бөлүктөгү талаалар жалаң гана топурак менен жайылып турду. Алдында көрүнүп турган тоолорго алыстан эле жай подъем башталды. Ага чейин жалаң гана тегиз жолдордо жүргөндүктөн бутум чарчабай эле педалди тээп кете берди. Анын башына чыкканча караңгы да кирип кетти. Фонаригимдин заряды өчүп, жолдун боюнда парковка бар экен. Парковкадан кичине алысыраак кооптуу жерге палаткамды тигип алдым. Ушундай күндөргө сактап койгон балыктарымды алып чыгып курсагым тойгузуп алдым. Ирандын Кум деген провинциясы экен. Карагачы. Жалаң гана кум топурактан экен. Бул жака чыкканча эле буттарың топурактан тайып келет экен. Эч нерсе жок. Болса азыр буйруса ошол жол менен ушундактарга кетем. Меккеге сапар велик менен 36-күн. Эртемен күнүм дароо эле сонун жаңылыктар менен башталды. Ирандагы кыргыз посольствосунда иштеген Урмат байке үй бүлөсү менен келди. Урмат байке 4 күн мурун чалып, Тегеран жака келе бер, мен сага калпак ачки даярдап койдум деп айтты. Суум жок калганын угуп эртерээк келишиптир. Машинада отуруп тамак, чай беришти. Көптөн бери эч ким менен сүйлөшпөй, бир топ сүйлөшүп отурдук. Балдары Ирандагы жалгыз орус мектепте окугандыгы менен кыргызча так сүйлөгөндүгү таң калтырды. Сууну каалаганча алып, тамак аш, мөмө жемиштерге сумкамдын баарын толтуруп салышты. Андан ары дагы 20 километр мен менен болушту. Кечинде акыркы суумду ичкенде, эртемен жомоктоодо жакшы күн болот деп такыр ойлонбоптурмун. Кудайга шүгүр, жолум дагы жеңилдеди. Дагы бир постко жетип мен өтүп кеттим эле. Кичине жүрүп Урмат байке да артымдан келип калды. Тегеран шаарынын бурулушу келип, Урмат байке үй бүлөсү менен дагы бир жолу коштоштум. Ирандагы кыргыз элчилигинин жааматына Урмат байке жана үй бүлөсүнө терең ыраазычылык, аз убакытта эле көптөгөн деп күч беришти. Андан аркы сапарымды кайра өзүм уладым. Кечээ күнү подъем болсо, бүгүн спуск жолдор көбүрөөк болду. Күн аябай ысып турду. Шамалдын жоктугу кубандырды. Көлөкө жок болгондугуна көнүп деле калыптырмын. Жолдун боюнда эле отуруп эс алып жаттым. Калк конуштарды айтпай эле коеюн.
дайыны жок. Провинциясына кирип, тоолоруна жаратылышына суктанып гана кетип жаттым. Марс планетасында эле сезип жаттым. Саат 5-терде узун, бийик жай көтөрүлүш менен ашуу башталды. Анан чокусуна да ийгиликтүү чыга алдым. Андан ары күчүмдү коротпой, өтө катуу ылдамдыкта картадан белгилеп койгон кафеге умтулдум. Күн дайымкыдай бат кирип, кафеге жетип келдим. Палаткамдын оруну боюнча ойлонуп баратсам, кафенин жанында конок үй бар экен. Көргөздөр үчүн чоң рахмат.